17 апрель бүткүл дүйнөлүк гемофилия менен күрөшүү күнү. Кыргызстанда бул оорудан жабыркагандардын саны 400дөн ашат. Ооругандарга колдоо көрсөтүү жана аларды коомчулукка көңүлүн бурдуруу максатында спорттук иш-чаралар өттү. Ага бейтаптар да келип өздөрүнүн илдети тууралуу айтып беришти. Гемофилия тукум кууган оору. Анын гени аялдар алып жүргөнү менен бул дартка эркектер гана чалдыгат. Бул илдет чанда кездешкен туаса дарт болуп эсептелет. Өлкөдө дарт менен күрөшүү күнү бүткүл дүйнөлүк гемофилия федерациясы жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун демилгеси менен 1989 жылдан бери белгиленип келе жатат. Мамлекет бул илдеттен жабыркагандарга кам көрүп келгени менен дары-дармектер кымбат болгондуктан көпчүлүк бейтаптарда кыйынчылыктар бар. Оору жөнүндө кенен айтып берүү максатында анан ушундай бир иш-чара кылып, биздин партнерлорубуз, өнөктөштөрүбүз десек болот, ошолор менен кошулуп вело жүрүш жасадык. Вело жүрүш жасап, ошол бүт соо адамдардын баарын чакырып, ушундай сергек жашоого чакырдык.